Таңкы саат 5:30 жокерлердин күнү дал ушинтип башталат. 45 секунд ичинде кийинип, көнүгүүлөрдү жасоо үчүн сыртка жөнөшөт. Ротадан өтсүмага кел. Ротаны эртемекке тургузгула. Рота, тургула. Рота, тургула. Mekenimin jigitleri, mekenimin jigitleri, mekenimin jigitleri, mekenimin jigitleri. Agayni bulutun menin kırgızderi, kenin alatunu mekendegin tutup ada jurtun özkanı tökse da saktap kelgen iltimat jana dostluktu ötüp alagan nezilterden narubat tarixin ruhun çıgarbağınan sezimde egemen elimen çıgıp tanılgan ötü köp bizden çıgan insanlar işmerdiliginin üzörün görüp halimin menen barın bağırsan çekeden egerde aytıp başlasan degele tükönböt bizdin batırlar tarixtin baraktarında türbölü köşpesiz kaldırgan bütün önün barın tüm küröktön mana saltaday eç bir öjök küröktөгü et жүрөктө элиндегинде күлгүн çok başka elden tabıldı ser жүрөк биздин батырларда. Өзүңүздөр көргөндөй жокерлер дагы даяр болушту. Азыр таңкы көнүгүүлөрдү жасоо үчүн сыртка жөнөшөт. Түзүн, түз тур. 3-сот 2-бөлүнчү ордунда калгандар оң болсо ол. Тамамды. Емелерді толық контролируй. Түзден, рай, түзден, үстор, алын өзі, үр. Кит, Patriot jigitler gele jada tek turup alar үчүн ыйык алар үчүн улуу ката мекен ата журт деген жетөдү банжерден биримдикте бекем алар элине жерине жан берен алар чын жүрөккөн терең ант берен алар бирине туугандай Ата мекенди көздүн кареңдей сактоо бул ыйык милдет. Дал ушул ыйык милдетти аркалап элдин тынч эс алуусун камсыздап келген бул аскер кызматкерлери. Өзүңүздөр көргөндөй аскер кызматкерлери таңкы көнүгүүлөрдү жасап жатышат. Биз азыр жазаларды аткаруу кызматынын кайтаруу жана күзөтүү департаментине келдик. Жокерлердин бир күндүк жашоосун чагылдырып беребиз. Ал эми азыр мен жокерлер менен кошо көнүгүүлөрдү жасаймын. Alбетте патриот, мекеніне күйөт, шындығы патриот. Алардың ғаны сек жүрегі от болот, жігіттер жүрөк. Аларки патриот, эли жерин сүйөт. Албетте патриот, мекеніне күйөт, шындығы патриот. Алардың ғаны сек жүрегі от болот, эместер. Арбир акан тери, текеге тез ал, элимден өрөл эри. Жүрөгүндө от дал олонгон эми, эли үчүн жери, мекенинен деми, керегине жара, ачалга тик кара. Арбир айткан сөз сен үчүн дем болсун. Саат 6:30 өзүңүздөр көргөндөй жокерлер эртеменки тамактарын ичип жатышат. Тамаңар таттуу болсун. Жок, рахмат. Атың ким? Атым Ажил. Тамаң таттуу болсун. Кел, канча болду бул жакка келгениңе, ошол боюнча айтып берсең. Буюрса 4 ай болуп калды, былтыр жазында келдик. Көнүп калдыңбы? Көнүшүп калдык, шүгүр. Баягы ата-эненин алдында ата-эненин каалаган тамагын жеген башка да адам бул жакта кандай жагып атабы? Режимине көндүңбү дегиле? Ата-эненин тамагы баары өзгөчө болот экен. Бирок бияка келдик, бул тамакка деле көндүк. Азыркы учурда аскер тамак аштарда аябай оңолуп, аябай жакшы болуп калган. Ар күнү ар кандай тамак жейбиз. Меню постоянно алмашат. Тамактан да жабайсың. Жейсиң, өтө даамдуу, өтө качествосу жакшы болуп калган. Баары жакшы. Тамаң таттуу да. Сенин атың ким? Мен атым Эмирхан. Канча болду келгениңе? Келгениме 2 ай 8 күн деп калды. Жагып көнүп калдыңбы? Ооба, айыл сон тамак айыл сон астында кусаң тоёт. Кыялым деле же ар бир мырзанын милдети. Ар бир мырзанын милдети чынын айтканда. Бияка армияга келгенде өзүңдү патриот болгондо ийиниңе жүктөлгөн жоопкерчиликти
Алгандан кийин биякта армияга чейинки бала кербе жок. Уже мындай жашоо турмушка даярдап сени бышыктап, ошо армия сага жолуңду ачып берчү деген нерсе бар да. Күчү бар. Ар дайым ушинтип эле элдин мындай тынчтыкты көздүн карайында сактап жүрөр эле, анда тамагыңар таттуу болсун. Чоң рахмат. Жигит асман астында, мен турам жектин жанында. Уралды колго кармап, антымды бекем сактап, кайтарам күн түн чек ара. Уралды колго кармап, антымды бекем сактап, кайтарам күн түн чек ара. Карыйым сенсиң мекеним, кайраты күчтүү жигитмин. Четтен дагы бекем болуп, жоокериң турса коруп, душманың турсун сестенип. Чептен дагы бекем болуп, жоокериң турса коруп, душманың турсун сестенип. Сагана тагылгандай, сымбатың сымбат сенин гауһардай. Тартынып сөз айтылган тайманамын, сырым бар түшүп кетчү чагылгандай. Сурмаларың көзүңдүн сурмаларың, уйкаладың жүрөктү уйкаладың. Кыйнап жүрөк таябай кыйнап жүрөк, сезимимди айттырбай тойбаганың. Сурмаларың көзүңдөн сурмаларың, уйкаладың жүрөктү уйкаладың. Арбалып, диярың азарланып, муңканы ырыладың, булбул кушкан айланып. Кыйноо салган кылыгың кызгалдактай буралып, күн кечке созомогон көкүк болуп үн салып, үн салып үн салып үн салып. Капыстан көрдүм карындаш, өзүңдөй мага табылбас. Жактырып жүрөм өзүңдү, сен үчүн азыр жүрөк мас. Мен өзүң сондун карындаш, издесин сендей табылбас. Сүйүп бир калдым өзүңдү, сен үчүн жүрөк күндө мас. Ай белең, жакырын билем менен, адырлап сыйлап келемин. Ак сүттү акташ кыйын го, ушулur сизге белегим, ушулur сизге белегим. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгынын. Алып барам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым. Koluma tise aylığım, koluma tise aylığım. Sağınıç gülün geçemin, siz üçün barın cengemin. Müröktün susun tavansan, habaki sizge bilegim. Жанымда Нуртай аттуу жоокер турат. Бул жоокердин өзгөчөлүгү өзү ыр жазат жана ырдайт. Өзүң тааныштыра кетсең? Сержант Мелсов, бөлүмчө командири болом. Биз боевой служба жарашыктуу, биз күнүгө СИЗО жана айыпталуучулар менен жүргөндө биз балдар менен чыгармачылык менен алек болобуз. То есть музыка жазып, өзүбүз ырдап, өзүбүзгө көңүлүбүздү көтөрөбүз. Мындан бир нече убакыт мурун биз өз балдар менен музыка жазганбыз. Байланам деген ыр. Ошондо сизге Өзүңөр жаздыңар, а? Өз жазганбыз полностью отделение менен. Ошондо сизге ырдап беребиз. Sen joksun, men jokmун болуп айланамда, мен байланамса, сен менин жарыгымсың, мен байланамса, түн болуп айланамда, мен байланамса, сен менин жарыгымсың, мен байланамса.
саат 7-ден өтүп калды. Азыр шаардагы райондук сотторго барышат. Келиңиз ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Атыңыз ким? Менин атым Наргиза. Азыр бул жигиттер 3 райондук сотко барышат. Ошол жака барыш үчүн биринчи куралды октойбуз. Октогондо ушул жактан ушул жайдан октойбуз. Андан кийин азыр атайын тактикалык шартчага алып барабыз. Ал жактан нуска сабактарын өтүп, андан ары кароолдорго көзөмөтөбүз, узатып коебуз балдарды. Азыр куралдарды даярдап атышат. Азыр куралдарды октоп даярдап атышат. Азыр атайын тактикалык шартчасына жиберебиз. Анан ошол жактан нуска сабактарын атайын өтөбүз, даярдыктарды көргөзөбүз. Ошо нуска сабактарын өткөндөн кийин анан өз автоунааларына чыгып, райондук сотторго жол тартышат. Мен өзүм тааныштырып кетсем, ошо кайтарылган жер департаменттин 1-саптык батальонунда 1-ротанын саркери Улук Жанат Дүйшеев. Азыркы учурда өзүңүздөр да күбө болгондой, жоокерлер эртең мененки бөлүштү өткөндөн соң, эртең мененки тамактануудан кийин кызмат алдында бизде күжүрмө эсеп деген бар. Күжүрмө эсеп кандай? Күжүрмө эсеп ошо жоокер эртең мененки буйрук алгандан баштап кечки кызмат аяктаганга чейин кандай кызмат кылат? Эмне кылат, кандай акыбалда, кандай курч окуялар болуп кетсе, эмне иш кылат, кандай кызмат кылат. Бардыгы ошо азыркы учурда өзүңүздөр болгондой бөлүштүрүп алат. Биринчи очередь биздики баягы СИЗОдон номер 1-төргө абагынан сотторго камсыз кылабыз. А жерден соттолуп баягы сурок алгандар бар, бошоп кеткендер бар. Сурок алгандарды 4-5 күндөрү сот мекемеси СИЗО бирден тергөө мекемелерине ташыйбыз. Камсыз кылабыз. Сол жоокерлердин 1 жылдык кызматы ошо менен өтөт. Өзүңүздөр көргөндөй аскерлерге түшүндүрүү иштери жүрдү. Бул унаалар менен райондук сотторго барышат азыр. Мына өзүңүздөр көргөндөй жоокерлердин дагы 1 күндүк жашоосун чагылдырдык. Ал менен турлай эле өзгөчө таланттарына дагы күбө болдук. Биздин аскерлерибиз бар, мекенибиз ар дайым тынчтыкта сакталып турат.